Ойго батам, жүрөк термеп, кусаланам, кыйналам. Сана деген эзип бүттү, калбады күнүм ыйлабаган. Келе бердим үмүт үйгө, жашаш үчүн жан багып, карай берем сүрөтүңдү, сени балам сагынып. Таштап мени кеттиң балам, тентип калдым талаалап, айла жоктон ыр жазамын сагарнап. Сагындым кызымды да оолумду, мен аларга азыр ата эмесмин. Тагдырым жасып койгон маңдайыма, жазмышына мен ыраазы эмесмин. Мен кызымды жакшы көрүп кучактап өбүп атсам, денесин тарта калат. Балдарымы албетте сагынбай койчу элем. Бөтөнчө небелеримди жанымдай көрөм. Мен 1955-жылы декабрдын 3-үндө төрөлгөм. Комсомолго өтүп атканда 56 деп каттатып алгам. 56 январь 16 деп. Ошол боюнча жүрөм. 2 жолу үйлөндүм. Биринчи Нарындык кылат. Андан бир уулум бар. Кийин өсү кетип калды чаанып жүрүп. Чекилдек апамдын эжеси бар экен Кошкор районунда. Ошондон кат келип ошол аркылуу апамды таап алдым. Апам барганда аяктан апамдар үйлөндүргөн. Аялым Кошкор Соккосунун Арсы деген айылдан экен. Андан бир кыз бир эркек уулум бар. Үчөө тең мага окшош. Бир тууган, бир ата, бир энеден болгондой болуп, үчөө тең бирине бири окшош. Эң улуу баламдан неберелерим бар, үйлөнүп алыптыр. Андан 2 кыз, бир эркеги бар. 2 кыз экөө тең мага окшош. Уулу окшобойт мага. Анан неберем Перизат деп коет, ал КГУ'да окуйт азыр. Программистин окуусунда. Жакшы окуйт. Кичүү неберем орус школда окуйт, өсүм көрбөй. Болбосо келбейт элем да. Анан анткени мен балдарым баккан эмесмин да. Алардын папасы бар, экөөнү тең. Анан алар мага боорун бербей койду. Көзүм көрбөй калганда уулум Фучукада жашачу. Барсам жумушуна кеттигин минтип мага неме эткен жок, жардам берген жок. Наоборот, эл жардам берди мага. Анан 2 группа инвалидтик менен биякка келдим. Бияктан эркингүл немеге врачтарга жиберип, Диана иштеп жүрүп врачтарды. Фучукадагы микрохирургия глаз деген жаңы ачылып тур больница. Ошого сүйлөшүп, бизде мени Казыбек, анан дагы бирөө бар болчу, каза болуп калды, Кубан деген. Чөбүстү алып барып операция сатып берди. 2016-жылы келгем. Июль айында келдим. Балдарымы албетте сагынбай койчу элем. Бөтөнчө небелеримди жанымдай көрөм. Бирок келиним кичине тилдөрөк, мени жолоткусу келбейт такыр балдарыма, небелериме. Ата, мен буга тамак алып кой деп бир акча берген жок мага. Кайра менен акча сурайт. Мага боорун бербейт кызым дагы. Анан аялым, экинчи аялыман үчөө мага окшош, кызым да окшош, кичүү уулум да окшош. Андан кийин алар папасы, мамасы бар. Турмушка чыгып алган өсүн жаш жигитке. Анан ошо менен аларды папа дейт, мама дейт. Күчүү уулум мен операция болуп больницадан чыктым, урологиядан. Ошону биякка жеткирип келип берген. Улуу балам келип кетип турат. Таксовайт этет. Москвада бир жыл жүрүп келди, таксовайт этет. Анан бирок бир тыйын мага берген, чыгарган жок. Неберелеримди өп чыттап, сагынычым таратып келем. Анан кийин келиним жолотпой атат такыр эле. Анткени мен дагы маңдайыма жакшылар жазган эмес. Анан уулума да ошондой жазып коюптур. Анткени келиним тилдүү, качан барсам эле уруш чабыштын үстүнөн чыгам, кырлышып отурган. Келиним баштайт баардыгын. Уулумга чыкпайт, чыгып алып кетип калат. Ошол жердин эшигинен 2000-жылы эшигинен өткөм да. Анан бул эмне фирма деп койсом,
иним менен рободго өткөнбүз, паспорт алайын деп, паспортун жоготуп ийгем. Анан ошондо эсаңлаба, бул деген кагалардын үйү ушул болот деди. Анан бул жерде кагалардын үйү бар экенин билген эмесмин. Кийин 16 жылдан өсүм ошоңго келип жашаарын билген эмесмин. Анан мен тиге ак босогонун Камчаткасында 2 комнат там салып алгам. Турбаза аркылуу Агесте. Анан городской сварка аркылуу. Анан терете кошуналарым жаш балдар тынчтык бербей коюп, арага чыгып мас болуп, мушташ чыгарышып, ошонткени сатам деп, инимдин, энелеш инимдин бир карындаштары бар экен, туугандарынан. Ошолор жестесине ара неме алып берди, Жалалабадтык экен, тамда. Мен өзүм Осман жаңылып калдым. Там 30тан түшүрбө деп аткан элдер. Абашка сенин тамың 30га кетет. 30тан ылды түшүрбө деп. Мен байкабай 20 деп алып турмун, чачып кетип. Саттыңыз ара? Анан ошо менен 20га кетип калды. Жаш кезде эмне үчүн мындай кылып жашаган жокмун? 5 мүнөт ушул 26-жылдын акыркы түбүн жооп берерсиң Кудайга деп койдум. Андан башка менин өтүнүчүм жок. Мен кызымды жакшы көрүп кучактап өбүп атсам, денесин тарта калат. Небереңизби? Кызым. Өзүңүздүн кызыңызбы? Бул эмнеден улам Мен деп де ойлойсуз? чочуркап турат да, денеси менен качырып турат. Энешинимдин кыздары бар, алар басып чыгат, 4 кызы бар. Азыр эң кичүү бар Фучикада иштейт, медсестра болуп, операционныйда. Ал басып чыгат, качырбайт боюм менен. Менин аялым кетип калганда кызымды, оглумду сагынып, жинди болуп кете сактадым. Анан мен ыр жасам. Анан сагындым кызымды да, оглумду. Мен аларга азыр ата эмесмин. Тагдырым жасап койгон маңдайыма жазмышына мен ыраазы эмесмин деп немеде кожаный больницада жаттым, Бочкордо. Денем баарына жара чыгып. Анан ошондо медсестра алабай окутпа. Баары да сиздин балаңыз деп. Анткени мен да өсүм ошондой чоңойдум. Себеби деген өз атам мени баккан эмес. Чоң апамдын агасы багып алган Ильяс Эсенгул деген мен чоң апамдын агасы болот. Өз атам Эшмурат Маметкасы деген мени жек көргөн. Куранда жазылган, жаш кезде эмне сепсең, карганда ошонун түшүмүн аласың деген. Бул орустардын Библиясында да бар. Молодость, что посеет, получишь старосты урожай деген. Анан ошонун баарын айткам уулума. Анан баары уулумду урушуп атып, жума намазына жиберип жүрөм. Уулуңду ала бар. Экөө алып барып намаз окуп келишет, жума намазын такай барат. Ошону билип туруп кайра өз тескери жасат. Мен деле айттым уулумачы. Эй, тапкан ата эмес, баккан ата. Сен мага эмес, атаңа, баккан атаңа жардам бер. Кийин ал ооруп атам, мынтип атам, бакпай кетти десенен алимент кестирип барат. Закон кесип берет. Ошон үчүн атаңа жардам бер. Мага сенин жардам кереги жок дедим. Сагында баары өп чыттайм, кучакта барып. Ошо менен сагынычым таратып келем. Алар мага басып чыгылат, неберелерим. Чоң аталап. Келиним урушуп аттыр, барсам уулум менен урушуп аттыр, кагып силкип. Анан неберелерим да урушуп берет. Кагып силкип. Анан келиниме деле айттым, алдың этейин. Сен уулуң өмүрлүк жардашыңа жаман ойлосоң, кийин мынтип отуруп, өзүң психический расстройствого барасың. Ушул жаштарга айтарым, бөтөнчө бул кыздарга, бир жерге келгендерге мен бата берип турам. Кээ бир жаш кыздар келет, балдар кыздар менен келет. Ошолорго болгону мен да ачыгын айтам. Ата-энеңерди жакшы баккыла деп. Алла Таала жакшы көрөт. Ким ата-энесин жакшы бакса, ошол жакшы көрөт ошондойду. Карыганда Куран китепте жазылган. Ата-энеңдин кагырлыктарынан төшөккө ушатканда өф дебе, өз башыңа келет деп. Анан кийин ошолорду айтам. Карыган кишилер акылдан айылып калат. Анан кийин аны кыргызча алжуу деп коет. Бул баардык дүйнө жүзүндө элдерде бар. Анан ошондо өзүң да ошондой болосуң.